Достор, качан моюнга алабыз? Тамеки бул оору. Көбү тамекини тоготпойт. Бул оору эмес. Любой момент таштап коем. Мындай эле таштап койгом. Менде опыт бар. Мен үчүн вообще проблема эмес деген адамдар көп. Бирок дагы эле чегип жүрөт. Бул оңой эмес. Мен өзүм опытымды түшүндүрүп коеюн. Мен башында негизи таза эле чекчи эмесмин. Кийин бара акырдан баягы жөн эле случайно чегип, баягы дос балдар менен аралашып, тинтип мынтип, эми муну айтып түшүндүрүш кереги жок го дейм. Бул кантип чегип кеткен? Кантип кутулуш керек тамекиден? Эң биринчи бул тамекиден кутулуш үчүн моюнга алыш керек. Мен оорулумун. Чындап эле оорулуу адамдай эле таштай албайсың. Тамеки бул өтө оорчундуу маселе. Жана онкологический оорулар бар го. Ошолор менен эле барабар. Бирок бул билинбейт сразу. Күндө чеге бересиң как положено. Тамеки чегиш бул адатка айлантуу. Эгерде сен баягы блог тартып же болбосо бир машыгууңду киргизсең, элдерге кадимки эле странный адамдай эле көрүнөсүң да. Могу эмне болуп атат тыртаңдап, картайганда калжаңдап деген сыяктуу сөздөр да болот. Аларга көңүл бурбайсың. Негизи мындай, жалпы түшүндүрүп атам да. Тамеки бул адат. Андан башка ден соолукка пайдалуу нерселерди кылсаң, бул адамдарга жат көрүнөт да. Ошондуктан тамекини күрөшүп баштайбыз тамеки менен. Эң биринчи моюнга алабыз. Эгерде кимдин желаниясы болсо таштаганга, мен өзүмдүн опытымды түшүндүрүп коеюн. Эң биринчи моюнга алгандан кийин жазабыз. Канча штук чегесиң бир күндө. Например, мен жазып койдум. Мисалы үйдөн чыкканда, жумушка келердин астында 9:50 жумушту ачып коюп, ланчка дайынданып коюп, ланчтан адам азайып калганда ушундай да. Примерно баягы адатка айланып калганда өзүм каалабасам дагы. То есть мен бош убактымда барып жегем. Бир суткада жарым пачка чегип койчумун. Мындай айтканда 10 штук да. Анда эсептесем примерно 10 штук чегет экен. Кээде көп болуп калат, кээде аз болуп калат. Плюс-минус ошондой чегесиң. Мен көп жолу таштагам, көп жолу кайта чегип алгам. Бул оңой эмес, бул признавать этиш керек биринчи. Мен оорулуу адаммын. Анан дайынданып туруп башташ керек. Биринчи график түзүп алабыз. Анан акырынан мунун баары дене тарбиядан башталат. Анан жейсиң, оозуң бош болуш керек. Кечке жейсиң, например. Ошол эле адат менен кете бересиң. 9:50 чыктыңбы? 1 штук тамеки чектим. Мен өзүм боюнча айтайын, мен кандай кылчумун? 1 штук тамеки чектим. Чегип туруп, баягы кандай болот экен деп байкап көрдүм. Приседания кылып. Башында отжимание кылып көргөм, ошондон сразу мындай окшуп, жана кускуң келип, жүрөгүң айланып, жүрөк соккуң күчөнүп баягы. Ким эле аябай кыйналып кетесиң да. 1-20 жолу отжимание кылып койгонго эле, бир эле подходко. Анан мен ойлодум, отжимание любой жерден кыла бербейсиң, приседание эң оңой деп. Ошентип приседание койдум. 1 штук тамеки чегем, как положено график менен эле чегем. Бирок баягы приседанияны коштум. Приседанияны кошкондон кийин баягы кийинки мына 9-та чексем, 11-де чеккиң келбей калат уже. Аны пропускать этип 12-де чегесиң. Ошондой болот. Акырын бара да азайтабыз. Буну как положено эле чеге бересиң по графику тамекиңди. Бирок баягы кичине өзгөртүү киргизебиз. Дене тарбия. Каждый тамеки чеккенде мен 20 приседания кылчумун. Ошондо баягындай адатка айлантып алгам да. Чектим приседания, уже чеккиң келбей калат. Азая баштайт кадимкидей. Анан баягы денең уже кан жүгүрүүлөр жакшы болуп, денең жакшы сезип, уже кадимкидей дене тарбиялашка уже кызыгыч пайда болот. Эринчек эмес. Тамеки кечке чеге берсең эчтеке кылбай, денени тарбиялабай, эринчек болуп каласың. Эчтеке кылгың келбейт, жалп болуп каласың мындай айтканда. Анан питанияга өтөбүз. Питание. Кечке ооз бош болуш керек. Мына 11-ден пропускать этип 12-де чектикпи? Биз 2-ден пропускать этиш керек. 5-ке чейин чыдаш керек. Ошо ортодо ону пропускать этебиз. Пропускать эткенде кандай? Ортодо аябай чеккиң келет. Мен ким эле тамеки чеккенде түшүнөт, мен эле нерв болуп баягы. Ар бир нерсеге эле жинденип баягы уже чеккиң келип уже баягы эчтеке жакпай, урчак болуп каласың. Ошол маалда мына бизди оозубуз бош болуш керек. Мына апельсин, лимон, мындай кычкыл алма, мына Гренни Смит деген алмай, жвачка постоянно болуш керек. Тик-так болсо жакшы. Анан эконом вариант десеңер ушундай жумуштан болгон питанияны жей беребиз. Арахис, там салат, дайкон, апельсин, жумушта бар да, мисалы общепитте иштейсиң, же болбосо үйдө бар. Эмне көзүңө илинсе таттуу болобу жей бериш керек. Бизге задача могу пропускать этиш керек. По графику эмес, графиктен бир секиш керек. 19:00 чеге турганды чекпей туруп 21:00 чейин чыдаш керек ошентип. Мени көндүрөбүз. Мен аябай ызылдайт мына өзүңөр таң каласыңар. Тим эле ызылдап жумушташып, же болбосо бир действие кылгың келип кетет да. Ушундай болот. Тамеки деген бул оору, ошон үчүн моюнга алыш керек. Ошол кечке ооз бош болуш керек. Анан сууну биз, например, 2 стакан ичсек бир күндө 3 стакан ичкенге аракет кылыш керек. То есть мону жабыш керек. Ортодо биз пропускать эткен тамеки чеккен графикти питание суу менен жабыш керек. Ошондо организм тазаланат. Лимон кошуп ичкеле тазалайт канды. Ошентип бара-бара азайтабыз. Бир күндө 10 штук эмес, 7 штук чегебиз. 5 штук, 4 штук, 3 штук. Эң эмеси 3 штуктан кийин кыйын болот. Эртең бир чектиң, түштө бир чектиң, кечинде бир чектиң. Ошону пока что акырын камап тургула, если өтө кыйналып атсаңар. Анан эртең мененки кечкеге өттүлө. Анан кийин кечкеге же болбосо эртең мененки ошентип бара-бара таштаса болот тамекини. Силерге өзүмдүн опытымды түшүндүрүп бердим. Пайдасы тиет деп ойлойм. Анан постоянно адат. Баягы приседания менен чектелип калбастан күндө отжимание 1-2 подходтон адатка айлантып, жанагындай башка көнүгүүлөрдү адатка айлантып ошентип, могу тамеки чеккендердин ордун биз дене тарбиялоо менен жабабыз. Жөн эле чекпей койбойбуз, жабабыз. Дене тарбиялоо менен үзүштүү болгон убакытты көрсөтүп таштайбыз. Ошондо биздин убактыбыз аз болот, жумуш болот, дене тарбия болот, башка развлечение таба алсаңар болот. Мисалы влог тартып, или башка дагы жана башка. Ошентип биз могу графикти бузуп, башка график, жаңы график түзүш керек. Мына көрүңөр, жаңы график бияка биз. Дене тарбия, үй бүлө көңүл буруу, так башка бир курстар жазылуу, ушундай сыяктуу эле, ошол эле тамекинин акчасын чогулта турган болсо, башка нерселерге жарайт. Дагы питанияны өзгөртүү, витамин ичүү кийинки этап, андан кийинки баягы эме кылсак болот. Өзгө аянбай, жанагындай өзгө керектүү нерселерди алып, врачка жазылып, көрүнүп, то есть бул өзүң карап, баягы көңүл буруп өзүңө, башка бирөөгө эмес, өзүңө көңүл буруп, жашооңду жакшыртуу максатта гана. Ошо, ден соолук тарбиялап алам сен болгула.